Өлкөнүн өсүп өнүгүүсү үчүн билими жогору, идеяга бай жарандарды бирге иштешүүгө даярмын. Өлкөбүз өнүгүп, башка өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулуу үчүн баарыбыз бирдей аракет кылышыбыз керек. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Э.Байсалов билдирди. Кто может принести пользу? Кимде ким мамлекетке пайда алып келсе, биз ошону менен бирге иштешүүгө даярбыз. Эч кандай суроо жок. Сенин ким экениңди же ким болуп иштеп жүргөнүң. Буга чейин түшүнбөй ката кетирип алдыңбы? Баарыбыз биригишибиз керек. Баарыбыз азыр биргеликте өлкөнүн өнүгүүсү үчүн аракет кылышыбыз керек. Если мы дальше так продолжим, Байсаловдун айтымында баары бирге бир багытты көздөй умтулсак гана өлкө өнүгөт деген ойдо. Болгону алдыга гана умтулуп кадам таштоо керек дейт. вот ты их там кого-то спасаешь. Сен бирөөнү куткаруу үчүн аракет кыласың. Мисалы, сууга чөгүп кеткен адамды куткаруу үчүн баардык аракетиңди жасайсың. Дал ушул учурда мен чөгүп кетип аткан өзүмдүн өлкөмдү четтен карап турбай куткарууга аракетимди жасап жатам. Ал эми серепчилер жаштарды эмгекке чакыруу иретиндеги чакырыктар буга чейинки деле бийликте болуп келгенин айтышат. Бул ирет жаштарды эмгекке чакырууда азыркы бийлик мыкты кадамдарды жасаарын айтышат. Бул жагдай азыркы коомдо жаштарга стимул жана патриоттук сезимдерди күчөтөт. Бийлик тарабынан жаштарга колдоолор күчөтүлсө, алар бир топ демилгелер чыгат дешет. Ал эми чындап ак үйгө барып, көк үйгө барып, мына мен силердин чакыруу аркылуу келдим. Мен мамлекетке иштеп берейин. Мен моундай чет өлкөдөн моундай окууну бүтүп келгенмин. Моундай мүмкүнчүлүктөрүм бар деп айткандар ошол ак үйдүн сыртында эле калып калып атпайбы? Ичине кимдер кирип атат? Депутаттардын балдары, министрлердин кыздары, бай манаптардын балдары, кыздары жумушка алынат. Ошо менен калгандары көңүлү көк таштай калып, кайрадан чет өлкөгө кетип, башка мамлекеттин саясий, экономикалык өнүгүүсүнө салым кошуп жүргөн бир топ улан кыздарыбыз бар да. Учурда жаштардын демилгелерин колдоп берүү зарыл. Анткени көпчүлүк жаштар өлкөдө айлык маянанын аздыгынан чет өлкөгө чыгып кетүүнү пландашат. Мына ошондуктан тиешелүү тараптар реалдуу кадамдарды жасоосу зарыл экенин айтышат. Биринчиден, жаштарга терең билим берүү, экинчиден татыктуу тарбия берүү, анан ошондой жаштарды тандап алып, ошолорду мындай жооптуу кызматтарга коюп, ар дайым аларга кандайдыр бир колдоо болуп туруш керек. Азыр эми мисалы жаштар мамлекеттик кызматка барып эле же ал жерде иштей албай тажап кетип калып атышат, же кандайдыр бир жаман иштерге аралашып калышат. Ошондуктан биз албетте жаштарыбыз коомдун келечеги. Ошондуктан жаштарга туура багыт берип, алар аткара турган иштерди туура бир рамкага салыш керек да. Эске салсак, буга чейинки бийлик өкүлдөрү дагы жаштарды эмгекке чакыруу максатында чакырыктарды таштаган. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Э.Байсалов дагы мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошом деген жаш өзгөчөлүгүнө карабай иштешүүгө даяр экенин баса белгилейт. Айымкан Исралкызы, Ынтымак.